Деу деген жоксуңар силер, нече жылдан бери жоксуңар. Только вот существуете в глазах где-то вот это у себя, а у нас на земле вы не существуете. Муну көрүп уяласызбы кичине? Министрдің орынбасары болгондон кийин, конечно, біз ошол жерге баргансызбы? мен шаардын айланасын бүт эле көрүп атам. Почему их не обязуют? Почему ДЭО? Почему наше руководство не обязует? Тракторды кол көтөрөм, КамАЗга да кол көтөрөм, ушинтип мына 2 жылдан бери да жашап атабыз. Уялгыла балам, уялгыла. Кудайдан корккула, элдин абалынан корккула. Ал жакка балык чарып ачып койсо болот экен да, жолгочу. Эми жамгырдан кийин болот эми. Может, балык чарып ачып койсо турайык. Жок. Биздин Instagram, YouTube, Facebook баракчаларыбызга катталууну, пикир жазып бөлүшүүнү, жактырууну басууну унутпаңыздар. Бул өзүңүздөр көрүп турган жер Ленинский айыл өкмөтүнүн мол зданиясынын жанында мондай шагылды алып келип төгүп коюшкан. Бул жерден ошол ким ыйласа, ким кыйкырса, эптеп ошолордун үнүн өчүрүш үчүн мына ушундай шагылдарды алып келип төгүп койгон. Бирок айыл өкмөтүнө кириш үчүн дагы мондай баткак кечип элементарды өздөрүнүн жолун жасаган эмес. Эмне проблема? Эмне? Аты жөнүңүз ким? Талай. Фамилияңыз? Айыл өкмөтүнүн замы болсоңуз айтасыз го эки. Не шагыл? Вы не уточнили, был шагыл эмеден келген. Участки же новые застраивались. Ошону алып келдик да. Неге? Үйлөрдүн баарын бузуп туруп. Неге? Неге алып келдиңиздер муну? Неге алып келдиңиз? Эмнеге алып келдик? Ошол жактан алып келдик да. Не кыласыздар мында? Не кыласыздар? Засыпкага кылабыз да. Жамак, жыртык жамайсыздар, э? Каяк жамайсыздар? Каякты жамайсыздар? Где вот по улицам? Негизи болобу ушундай кылган негизи? Болобу? Эмнеге болбойт? Болот, а? Өзүңүздөрдүн айыл өкмөтүнүн жолуңуздарды карасаңыздар бекен, могу эмне деген эми? Айтпай эле коелу, башка айылдарды, тетиги шаардын королорун, башка жолдорду, эл жашаган жерди айтпай эле коелу бекен. Сиздердин борбордук айыл өкмөтүңүздөрдүн жолун могу карасаңыз? Эми коюп турбайсыңар, таппай эле. Эми жүрүңүз байке, эми мына кичине токтосоңуздар азыр. Бул ген планда кандай болгон? Бул жерде тротуар каралганбы? Могу жакта көрүп атат мектеп окуучуларынын абалын. Бул жакта бирөө кечке ушул мен алек экен мындай. Тосуп, өткөзүп, тротуардан анда өтпө, мындай өтпө деп карап турат. Эми муну көрүп уяласызбы кичине? Күн деле жамгыр жаап атпайбы? Ушуну кичине уялуу сезими болуп атабы экен ушулардан? Жасайбыз. Качан жасайсыздар? Жасайбыз. Эми илтеген бир айыл өкмөтүнүн эң чоң борбору так ортосу. Жасайбыз. Качан жасайсыздар? Эмне болот эми? Биздин айтып турууну эметебиз. Бул жакчы, бул жак. Окуучуларды караңыз. Знаете, как с маршрутки выходят дети? Мына балдарды караңыз. Тротуар жок. Как у нас остановок. Давно уже остановок. Хорошо. Бүгүн эметкенде эле сүйлөшөбүз, эметебиз. Выполнение плана работы. Бул жакка эмнеге тротуар жок? Ошону айтып коюңуз мындай. Эми биз билбейбиз да, бул мурунку эле эметкилигин да. Жок, эмнеге тротуар жок бу жакта? Информациям жок менин. Сиз айыл өкмөтү болуп, айыл өкмөтүнүн орунбасары болуп туруп жок маалыматыңыз. Информация жок. Негизи эле ушул жерден жанагындай авариялар, жол кысыктары болуп, балдар дуруп кеткен окуялар кездешкенби? Былтыркы жылы кездешти. Күзүндө бул жерде балдар жашын эле өтүп аткан. Анан 1 метрби, 1,5 метрде калганда бир мотоциклчи мас экен. Келип түртүп кетти. Анан кыздар жыгылды. Хорошо иште эчтеке болгон жок экен. Бирөө просто аяктан неме болду. Жаракат кетти. Больницага жатып, гипс кылып кайра келди 1 айдан кийин. Ошондой болду. Ошол. Бул жерге кандай болсо, сиз ушинтип ушул жерде таякты кармап, форманы кийип турбай, мындай кандай болсо деп ойлойсуз негизи? Мен бул жерде ойлогон себеп бул жер мындай экен. Главный дорога, потому что мына эмеге карап кеткен жол Казакстанга. Бул жерде мындай подземный ход кыла турган болсо жакшы болмок. Бирок аны кылуу үчүн көп убакыт керек. Машина токтойт. А үстүнөн да болбой атат. Билбейм, кантип чечет. Чоңдор өзү чечет да. Ошол чоңдор батыраак чечип берсе, сиз бул жерде турбайт элеңиз да. Турбайт элем да.
мына бутта отурмакмын. Элементардуу могул жерде бир жөө өткөрүмө жолдор жок. Жок, андай жолдор жок да. Макул мектеп. Макул. Сиз ишиңизди кыла бериңиз бекен. Давайте мы даже пройдем вот тут Айлакмото, кстати, у нас недалеко. Давайте. То есть это вот действительно центр, да? Мына канча жыл болду? 14-жылдары ушу жол оңдолот деп айтылган. Мына канчанчы жыл жашап атабыз? Мына кирпичный завод иштеп атат, карьерлер иштеп атат. Силер айтып атасыңар, Васильевка даже Октябрьский жол аябай ыңгайлуу биз. Ошо ямадан канча столкновение авариялар создавать этет. Балдарды тебелеп кетип атат, малдарды тебелеп кетип. Это уже буну эч ким ушертпеди. Силерге жалобы өзү жок. А мен суранычым ошо мына азыр Васильевкадан тияктан баштабастан эмне жолдун башынан баштабайсыңар? Канча жылдан бери бывший айыл өкмөткө деле арызданып элдин тили тешилип калды. Могу ошо ортолукта даже тротуар түгүл, жол нормально эмес. Канча сураныш керек? Силер көзүңөрдү жумуп өтөсүңөрбү Константиновкадан? Анча учуп өтөсүңөрбү? Кандай суроо бериш керек силерге? Жол деп какшанабыз. Макул башкасын айыл өкмөт ал жеткенче жасап атат. Силер учуп өтөсүңөрбү? Азыр вот мына съемка менен басып баргылачы, Кудай жалгагылар. Канчанчы кылымда жашап атабыз. Азыр мына бириңерди контрольный веске койгула, канча машина, канча груз менен өтөт экен. Жер сулкулдаса эл тура албайт. Кандай бетиңер менен иштеп атасыңар билбейм да. Мен ушундай суроону айтам, күйүп жанып айтамын. Суу маселесин айыл өкмөт чечсе, жол маселесин айыл өкмөт чечсе, силер эмнени жеп отурасыңар? Мына ямочный работа былтыр кылдыңар, ошол жериңердин асфальты азыр түшүп кетти баары карап. Мен даже көрсөтөм, каяка иштеп атасыңар ошо сынык ямаларды. Мен даже вот чыдабай айтып атам да, сүйлөгүм жок эле, бирок чыдабай айтып атам. Башчы балам колуңан жетелеп көрсөтөлү ар бир ямочкабызды. Айлабыз жок, велосипедке отурдум мен 20-жылы. Мына 62 жаштамын, велосипед айдап чыктым, движение жокто карантинде. Айла жок, мына азыр 62 жашымда машинага отурдум. Му жаштардын проблемасы калып эле, кемпир чалдардын проблемасы көбөйүп кетти. Деу деген жоксуңар силер, 2 жылдан бери жоксуңар. Только вот существуете в глазах где-то вот это у себя, а у нас на земле вы не существуете. Тура эмеспи? Вот задайте вопросы населения. Год за годом движение больше у каждого. Мы все платим налоги. Не дай бог вот, пропустить месяц, сразу же штраф. Ар бир үйдө 2-3 машина болуп атат, бирок силер ушул загруженностьту карабай атасыңар да. Акчаны биз мамлекет төлөп атабыз, чөнтөгүбүзгө салып аткан жерибиз жок. Аракетиңер жокко көрүнбөйт экен го мындай. Эмне кылабыз? Биз жана биз айткандай эле Кристинага рахмат. Мындан жаман жерлер бар, жазап ошолорду буга чейин бүтүрдүк. Жарандар чыкса гана силер мамлекеттик болуп эчтеме жасабай атасыңар. Бир жаранды мен мактабайм, дагы эметпейм. Ушул көчөнү жасап койду эле, жакшыбыз да сүйлөнүп атабыз, жаманыбыз да сүйлөнүп атабыз, алыбыз жеткенде сүйлөнүп атабыз, айылыбыз жетпегенде сүйлөнүп атабыз. Бирок ар бир жаран бирден ушундай күйсө, биздин Кыргызстаныбыз гүлдөмөк да. А силер болсо мамлекет төлөбөй койгон жери жок. Ар бир мына машина, ар бир азыр көрсөтсүн налогун көрсөтүп төлөп, болбосо биз налогду силерге эмес, айыл өкмөттүн өзүнө төлөп туруп өзүбүз кылып алабыз. Вот это вас устраивает? Мамлекеттен чыгып кетеликпи? Ал налог эже естественно, чогулуп туруп анан бөлүнөт. Хорошо, гана бизге кылган жумушуңар. Бизге кылган жумушуңар гана, балам, гана бизге кылган жумушуңар, элге кылган жумушуңар гана. Эмне бизди унутуп калып атасыңарбы? Биз план менен иштейбиз дежек. Планыңар качан? Биз 14-жылдан бери көрбөйбүз планды. Планга киргизип атабыз. Качан киргизесиң? Айт, ошону айт бизге. Бизге жомок айтпа, биз жомокту менен картайып кеттим мен. 14-жылдан бери мына 2 километр жерди кылбайсыңар. 2 километр. Дальше ладно, Грозинский айыл өкмөт кылып кетсин. Биз 14-жылдар мына 22 жашап атабыз, күтүп атабыз, үмүттөнүп атабыз, балдарыбыз картайып атат, чоңдорубуз баса албай калдык. Мен мунун шебен жолдо могу көчөдөн кетип велосипедтен жыгылып калдым. Мына азыр доказательство кийип келдим мына аны. Велосипедте отурдум 20-жылы. Движение жок, иштеймин. Тракторду кол көтөрөм, КамАЗга да кол көтөрөм, ушинтип мына 2 жылдан бери да жашап атабыз. Уялгыла балам, уялгыла. Кудайдан корккула, элдин абалынан корккула. Большегрузные машины ездят по нашей дороге, карьер, кирпичные заводы, куча. Почему их не обязуют? Почему ДЭО? Почему наше руководство не обязует их? Пусть привлекают, пусть совместно участвуют, пусть совместно какой-то бюджет складывают и делают. Извините, они разбивают дорогу. Сколько машин в день проезжает? Это вот просто мы поставим камеру и зафиксируем, да? Карьеры работают, кирпичных много, они тоже разбивают. Как-то же, конечно. Здесь сколько карьер? Карьер сейчас пока 1 функционирует, но это сейчас. До этого было 3, да, карьера у нас, по-моему. И да, кирпичных заводов. Вот, ну а здесь-то проезжают. Бизге эч льгота да жок, карьердин кереги жок. Иштетпей эле койсун. Жылына 50 000 сом акча төлөйт экен. Ошол карьер. Жылына. Бирок жыл күнүгө 60-70 машина Кимдин эмес ал карьери? Карьери ээси ким экенин билбейбиз, частный бир фирма иштетет. Частный фирма иштетет. Расскажите, что договор я лично читала. Да, 4 февраля там какой-то там.
В договоре они написаны. Ал балык курабыз деп эле алып тур. Балык өстүрөбүз депчи. Алып тур дагы мына уже биз Константиновканын башына 500 метрдей калды. 2 карьер уже казып келатып жеткене калды. Эми ал суу бизге каптайт. Эми чын-чында кийинки иштетем турган фирма келип иштеп эле койсун, 100% эл каршы болуп атат. Бардык бүттү деп коюшат, бирок азыр деле тартып атат машинанычы. Эми ушуну чын-чында айыл өкмөтү болобу же башкасы болобу карап берип койсун. Бизде бир эле карьер бар, Титан деген. Анын срогу бүткөн. Лицензиясы бар, быйыл мында келди. Ошол эмесе биз лицензия өзүңүз билесиз. Лицензиянын негизинде биз аларга келишим түзүп беришибиз керек. Анан кийин биз өзүбүздүн условияларыбызды коебуз, келишим түзөбүз буюрса. Ошол. Я, допустим, каждый день ездю в Ленинское к маме, до Гроздей, в Гроздях живу. И невозможно объезжать эти ямы. Просто вот они даже отремонтировали эти ямы, проходит там месяц, там 2 недели, снова эти ямы, только уже в большем объеме. Ну, как-то вот обратили бы на нас внимание. Вот почему-то везде как бы дороги делают, а на нас вообще не обращают внимания. Посмотрите на то, какой слой дороги. То есть очень тонкий. Какие там вообще ремонты могут быть? Здесь только менять нужно полностью всю дорогу. Как бы. Вот. Еще обиднее всего то, что когда ну, вот сделали городское кладбище, на нашу землю нашли, да, как бы сделали городское кладбище, но условия для того, чтобы элементарно даже пользоваться этим кладбищем, не создают. Ну, так же тоже не пойдет, как бы. Биз азыр Аламүдүн районуна караштуу дагы бир ушул аймакта жайгашкан Лесной айылында турабыз. Бул жердеги акыбал абдан кейиштүү экен, анткени 17 эле түтүн бар экен. Бул жакта жашоочулар аз. Эч бир маршрутка, эч бир интернет, мындай бир мобилдүү байланыш жана башка эч кандай жашоонун шарттарына туура келген жагдайлар көрүнбөйт. Бул жактан мектеп окуучулары ушундай баткак кечип каттайт экен, коркунучтуу кышы жайы мындай бир түрдүү коркунучтар күтүлөт экен да. Мына ушул абалды бүгүн өзүнөн дагы жашоочулардан сураганы келдик. Азыр биз менен чогуу болуңуздар. Лесхоз деп айтылат, лесное деп айтылат. Бул айылда көйгөй көп. Болгону 17 үй бүлө жашайбыз. 17 үй бүлөнүн ичинде ошо бардыгы эле жумушта, мына жерде турганда кар картаңдарбыз. Бизге жол оңдоп бериш керек биринчиден. Балдарыбыз барып келгенде баткак кечип, аябай кыйналып атышат. Экинчи, ушул детский площадка жасап берсе болот эле. Детский площадка абдан бизге муктажбыз да ушул детский площадкага. Балдардын баары тегеренип, баары талаалап ойношот, болбойт да. Азыркы заман эми жакшы эле заман го, Кудай буйрса, жакшы эле заман. Ушул заманда негедир ушу бөлбөй атат да айыл өкмөтү бизге. Канча айтсак дагы, канча кылсак да болбой жатыр. Билбейм кандай болот. 17 эле түтүн бар турбай бул жерде? 20 болуп калды. 20дай болуп калды. Бул жака маршрутка келбейт. Келбейт маршрутка. Балдар кандай окуйт ал? Балдар эртең мененкисин саат 7-де өзүбүздүн частный өздөрүнүн машинеси менен 2 машинеге толтура кылып салып алып барышат. А түштө келгенде бул келиш кыйын болот атат бизге. Бул 389 маршрутка бизди такыр балдарды окуудан албай атат. Бул эмнегедир албайт. Лично мен өзүмдү балам менен салбай койду. Бул эмнеге ушундук билбейм. Водительдер властвует они. Анан ушу водительдерге эле чара көрүп койсо жакшы болот эле, бир кичине кеңеш берип же болсо. Айыл өкмөт келгенби, аким келгенби бул жерге бир жолу? Аким келген жок, айыл өкмөтү келип турат, айыл өкмөтү келет, бул бир нерселер керек учурда неме өткөндө текшергени келет да. Жаман болуп атыр да, окуучулар. Жол жагы аябай неме, жолду мына бир машина шебен төккөн мына. Кантип барып келесиң мектепке? Бизде эртең менен мындай машина менен жеткизип барат, анан келгенде өзүбүз 393 менен Васильевкага кеткен маршрутка менен келебиз, поворотко чейин жеткизет, анан жөө келебиз өзүбүз. Мо баткакта кантип келесиңер? Ушинтип басып келебиз. Болуп. А Берликтин маршруткасы эмне кылат? 380. Бизде албай коет, алар түшүрүп. Берликтин маршруткасыбы? Канча жолу ошондой кылды? Көп жолу. Ошол Берлик алып барып түшүрүп таштайт. Андан бери келе атканда балдардан коркобуз, чоңоюп калган кыздардан коркобуз. Машина деген толтура өтүп жатат.
ошо эптеп өзүбүз астына ала тосуп барып анан жетелеп алып келебиз. Жолубуздун ылайын өзүңүздөр көрдүңүздөр, аябай ылай белчеден көрүп атасыңар. Бизге ошол керек, баарынан жардам. Эмне деп айткыңыздар келет эми мындай? Бул жакта экранда көрүп аткан баягы кондиционерди кабинетине коюп алып, жылуу креслодо отурган чиновниктерге ушундай жашоону, ушундай акыбалды бир азыр заман өзгөрүп калбады, жакшы эле заман, баардыгы эле бар. Ошо бизге да көңүл буруп койсо жакшы болгон туру. Ошо биздин ошо айыл өкмөтүнө кайрылганыбыз ошол да, детский площадка. Айыл өкмөтүнүн аты ким азыр? Тимур деген бала. Жаш бала болгон бизге. Ошол эмне деди? Ушул акыбалды айтсаңыздар, эмне деп жооп беришти алар? Болот дешет, анан айткандан айтышты, ошо тендер жазгыла дейт. Биз тендерди кантип жазабыз? Биз каяка барабыз тендер менен? Неге тендер жазгыла дейт? Площадкага тендер жазгыла дейт. Анан утуп чыкса, тендерди жазбайсыздар да. Ошо жазбай, биз деле законду проект жазгыла дейт, проект. Биз билбесек аны кантип жазабыз? Айыл өкмөт жазыш керек да. Айыл өкмөт жазып, айыл өкмөтү жасап бериш керек, мындай көйгөй бар деп. Анан кандайча билбейм, биздин өзүбүзгө сала салып койлу канча жылдан бери жасап беришпейт. Мектепте окуучуларды ушул машина менен ташыйсызбы? Бул жакта маршрутканын ролун ойнойт турбайсыз, Эми почти ошондой да. Мен өзүм не Качандан бери ушундай ташыйсыз? Сентябрдан бери окуу башталгандан бери эле. Жылда? Жыл. Эми быйыл баштадык да, эми ошондой. Биз мурда кандай болчу эле? Мурда жөө бар, жөө эле келишкен. Негизи биз жакында эле. Ушундан нары канча километр болуп калат? Мектепке поворотко чейин айтсак, где-то 1 километрден ашат да. Ошончо аралыкка жөө барып келет. Кышы жайы. Кышы жайы. Мынагындай жамгырда вообще чыла азыр көрдүңөр жолду. Жапайы жаныбарлар, карышкыр дегенге окшоштургун чөөлөр бар. Түндөсү караң киргенде эле чөөлөр чыгат уже кыйкырып. Мындай жаш балдарга аябай эле кооптуу экен. Тетигинде мына келет жаш балдар окуудан. Окуучулар келет атат, Могу машина менен канча окуучуну баткырып ташыйсыз байке? Неме кылам, артына биягына канча киши отурат? Биягына болушунча окуучулардан, окуучулардан башкача отурат. 4-5 батса керек бека. Батат. Анан мен багажына экөөнү отургузам. Ал дегенге такай такси. Ал мен балам. Каныбеженин баласы да бар, ал дагы толтура бир аппарат, мен бир аппарат. Багажына да саласызбы? Анан багажына да салам. Канча окуучу саласыз багажына? Экөөнү отургузам. Балдар, эркек балдарды отуруп. Буягы удобный кылып койгон турбайсызбы атайыны? Атайын ушундай да отуруп. Мондай отургуч кылып коюш буяка мындай удобный статус, Бул жака экөө? Бул жака экөө отурат. Ал биягына канча? Биягына где-то бир 5-6 отурат да, батат да. Астына экөө отурат. Астына экөө. Бияка 5-өө. Ну где-то 5-6 отурат ушу батышынча. Биякта балдардын саны 10 баланы баткызат экенсиз да бул машинага, болсо 12 отабы. Даже 12 болсо 12 батып кетет. Эгер балдар полный чыкса, батырышка аракет кылам да баары. Баары жетелешип алып жөнөйт. Суукта, тоңдо аябай үшүшөт байкуш. Кичинекей балдар көгөрүп, татары үшүшөт эле. Ошондо жетелешип алып жөнөп кетишет эле. Ыйлашып келе атканда ыйлашат, сумкаларын көтөрө албай. Ошо жанагы маршрутка ошо жеткизип эле койсо, боор ачса деле жакшы болот эле го, мынагу наристе балдарга. Алардын деле балдары бар, алардын деле апалары бар. Айыл өкмөтү не деген? Айыл өкмөтү ошо булар частный да негизи. Айыл өкмөтү деле жана Агынай транспорт министрине айткан. Муналар өздөрү болбойт да. Салам. Вай азаматтар. Канча аралыктан келдиң? Бияктан өзүң келе атасыңбы? Жок, мен бир кыз менен келатам. Корккон жоксуңбу? Жок. Буттарың ылай болбоду? Болду кичине. Биз азыр Гроз айыл өкмөтүндөгү жетекчиси Тимур Жумалиев агабызга келдик. Азыр эле биз жогорудан көрүп келдик. Лесное деген айыл бар экен. Ал жакта бир 20га чукул үй бар экен. Ал жактагы мектеп окуучуларынын, ал жактагы жалпы социалдык жашоону көрдүк. Анан баргансызбы ал жака негизи? Конечно, барабыз. Эмнени өзгөрттүңүз байке келип ошол жакта? Ошол жерде скважинаны реконструкция кылдык, водозаборный башня кылдык, освещение коюп атабыз. Ошо жолдоруна шагыл төгүп атабыз. Түстөбүз. Шагыл жокко жолдорунда так. Төгөбүз. Көргөн жокпузго? Бар. Каягына төгөп атасыздар? Астына мына щебенка төккөнбүз, мына
күздө эле төкөм. Ал жакка балык чарып ачып койсо болот экен да, жолгочу. Эми жамгырдан кийин болот да. Может, балык чарып ачып койсуңар айкабек. Жок. Экономист. Нормально. Ошонун акчасына кайра бир нерселерди саласыздар. Жок. Ал акыбалды качан жөнгө саласыз беке? Азыр. Ай, башына чакырайын. Я байке. Сиз качандан бери айлык өкмөт болуп иштейсиз? Июньдан баштап. Жаңы келдиңиз да? Ким айтты? Буяк отурсаңыз беке. Ким айтты силерге, что эчтеке кылбайбыз, аяка эметпейбиз? Жок, эч нерсе болбогонун биз көрүп келатабыз да, өзүбүз көрдүк. Вот именно что азыр где-то миллионго жакын ошол жерге эметкенбиз. Через Арис, скважина эметтик, мурун таза суу жок болчу. Ошо таза сууну эми өткөрдүк. Жок, таза суу бар экен, аны араптар куруп берип. Мына араб, ошо жол маселе эле болду. Ал жакта жол, эмнеге маршрутка каттабайт ал жака? Эми ошо бизде Агынай Транс деген бар, аяка каттабайбыз деди. Неге? Канча кайрылганбыз, эметпейбиз деди. Сиздин айыл өкмөттүн аймагында болсо, эмне үчүн сиз көзөмөлдөй албайсыз? Эмнеге биз кат менен канча жолу кайрылдык ошо? Жок, каттан көтөрүлүп, бир каттан мындай алысыраак болуп, реалдуу турмушка качан өтөсүздөр? Качан эми ал жакта канча кичинекей жак болду? Эмнеге силер ошентесиңер, реалдуу? Силер билбей туруп ошентип айтып атасыңар. Биз көрүп келатабыз да. Көз менен биринчи жолу келип эле ошентип эмнеге айтасыңар силер? Көрдүк да. Көрүп, силер билбейсиңер да акыбалын. Канча жолу биз кайрылганбыз ошо автотранспорттун эмеге? Жок, сиз 100 жолу кайрылсаңыз да реалдуу турмуш ошондой болот атпайбы? Биз көргөндөй болот атпайбы? Сиз мейли 2 жолу кайрылыпсыз. Мейли 100 жолу кайрылсаңыз деле ал жакта өзгөрбөй атпайбы акыбал? Эми автотранспортный компания частный болсо, биз частный эмеге кантип эметип алабыз? Өстөрүм, макул там кээрлер в основном бүт местныйлар, водительдер жеткизип коет, эметет, эртең менен школьниктерди алып кетет. Всё, кээ алып барбайт, кээ алып барат. Эч бир машина ал жака маршрутка каттабайт экен. Ошо центральный бир да маршрутка каттабайт. Адамдар өздөрү машинага 12 бир кичинекей Маздага 12 окуучуну салып алып, эртең менен ташып барат экен. Түштө обедте кайра алып келет экен. Ал эми жанагы бала бакчага каттаган кичинекей балдарды элестетип атасызбы? Көтөрүп алып ошо жерден. Нет, кичинекей жаш баланы. Отсыпка кылган жок да жолго. Качан биз отсыпка кылганбыз? Отсыпканы былтыр кылдык, бурдагы жылы кылдык. Каждый год. Мына жаз келетабы? Жазында биз обязательно отсыпка кылабыз, грейдирование. Азыр грейдер заказ кылып атам. Ошол жерге грейдер эметем. Качан? Ошо мына жамгыр бүтсө эле, жамгырдын последний даже эметпейсиң да. Жамгыр бүткөндөн кийин жамгыр жаабай калган учурда жок, мындай. Ток иштейсиздерби? Мына. Жок, азыр эметсең, грейдер менен жүрүп койсоң, жамгыр кайта жаса, кайта эметет да. Анда Кудай кайтыш керек, жамгыр бербей тур деген. Силер мындай бияктын жашоосун билбей эмнен келдиңер вообще? Силер биринчи ошо айылдан сурабайсыңар, биз жардам бердикпи же берген жокпузбу деп. Барып сурадык. Кимден сурадыңар? Элден сурадык. Элден. Эл айтты, арабтар келип бизге сууну куюп чыгарып берди. Арабтар эмес да, биз эметкенбиз да. Жогорудагы өзүңүздөр көргөн видеодогу акыбалды, ошол жактагы кырдаалды жөнгө сала турган бирден бир мамлекеттик мекеме, министрлик, бул транспорт министрлиги. Азыр бул жагдайда булардын жооптору кандай болот? Качан аталган көйгөй чечилет? Сиздер менен чогуу азыр биз ичине кирип, тийиштүү мекеме жетекчилеринен сурап көрөлү. Бизден алыстабай туруңуздар. Биз азыр Константиновка айылына бардык. Ленин айыл өкмөтүнө караштуу. Ал жакта 60-жылдары курулган жолдор экен. Бирок акыбалы аябай мышык ыйлайткан. Жөө өткөрүмү нормалары сакталган эмес. Жол жыл сайын эле ошо жанагындай жыртык тешиктерин жамай берип, мындай ашмалтай чыгып калыптыр да. Качан ал жакта бир мындай кыймыл болушу мүмкүн? Реформа болуп атат. Бул жерде азыр Дорфон түзүлдү. Буюрса өкмөт токтому чыкты. Мына мыйзам долбоору жогорку кеңеште мына келе жаткан жумаларда 2-3 окууда каралат да. Биздин жылда ошо жолду карап турганга эле бир 7-8 миллиард сом керек да. А бүгүнкү күндө буякка отуруп албайт буга, жакыныраак, удобныйраак сүйлөшөлү керек. Сиздер сүйлөй бериңиз мындай. Жок, мындай алыс болбой, мындай жакындан сүйлөшөлү. Келиңиз буякка эле. Сүйлөй бериңиз. Эми боюнча барып көрдүңүз беле негизи?
министрдин орун басары болгондон кийин конечно биз ошол жерге баргансызбы, мен көргөнсүзбү? шаардын айланасын бүт эле көрүп атам. Мен министрдин орун басары болуп 2 айга жакын 2 ай болду элек мен. 1,5 ай болду. Сиз көзөмөлдөйсүз азыр алардын баарын? Жолду мен көзөмөлдөйм, мен тилекке каршы башка орун басар көзөмөлдөйт. Сизге карабай болду? Мага жол карабайт. Мага финансы жана кадр маселеси. Ошо акча бөлүнбөйт деп эле ыйлайт да, андактан деонун баары. Быйыл мына Кудайга шүгүр, быйылкы жылы жакшы акча берилди. Мына акыркы күн эле мына капитал салымдарга 4 миллиард сом карап бердик. 2 километр экен ошол аралык. Аны бүтүрөбүз. Качан каралган? Эми азыр биз титулду караш керек, ал боюнча ошого жараша жооп берет. Бизде элестесеңиз 34 ким чечип берет мындай? Аны баары эле ошо деон менен биздин ылдыйда 2-чи этажга түссөңөр, ал жерде биздин ошо ДДХ деп коет. Дорожный хозяйство. Борбордук ошол жакта көрсөтүн ошол жакта экен. Шаардын. Жок, быйыл курулат баары. Канча машина каттайт экен? Жамоо иштери курулат. Баардык жолдор жамоо жаңы салса болбойбу? Ошол 2 километр экен. Элестесеңиз Кыргызстан боюнча 34 000 километр жолубуз бар. Анын ичинде 18 000 километри биздин баланста турат. Кен иштеткендердин бүт баары ошол жактын жолун талкалап коюшуптур. Барабыз, көрөбүз. Биз эгер титулда жок болсо аны киргизгенге аракет кылабыз. Мен пресс-секретармын, мен Тарас. Обычно мага кайрылып анан заңдар менен сүйлөшүп киргизишет да. Сиз кайсы менен? Сиз заңга көргөнбү? Бияктабы? Сан. Не вопрос боюнча? Транспорт боюнча, жол боюнча. Транспорт боюнча? Жол боюнча. Не вопрос? Мен жооп бере алам ба? Жок. Только зам жооп бере алат. Өзүндө? Министр жооп бериш керек да? Кайсы суроо боюнча? Министр жооп бериш керек. Конкретно кайсы транспорт боюнча жол? Жол боюнча. Кайсы жол Ленинский айыл өкмөтү боюнча. Ленинский айыл өкмөтү? Бизде ДДХ бар да. Жок, ада бар. Департамент дорожного хозяйства. Сизден көрүнүп кеткен зам министр жок. Мен сүйлөшүп көрөйүн. Прежде чем гребен астында согласовать этип киргизебиз. Хорошо. Аматпы. Жигиттер келип кеткен. Ленинский айыл өкмөттө Лесное деген айыл бар экен. Ал жерде 17ден 20га чейин түтүн бар экен. Алардын жаш балдары, кичинекей балдар, кары картаңдар, ал жакта адамдар жашайт экен да мындай. Анан акыбал аябай эле оор экен ал жакта. Биз барып тартып көрүп келдик, жолун айтпай эле коелуп, аларды мектепке алып келүү жолу эле кыйын экен. Ал жакта жана карышкыр, чөөлөр бар экен. Кичинекей балдар үчүн аябай кооптуулук жаралат экен да. Ошого барсак биз маршрутка жүрбөйт дейт. Айыл өкмөтү биз кайрылбаган жагыбыз калбады дейт. Биздин колубуздан келбейт экен. Чоңдор чечет аны. Ошол маршрутка жүрбөй иттин азабын жеп атабыз деп да. Айылдын аты эмне деди? Эме Лесное. Ленинский айыл өкмөтү Лесное айыл. Лесное айыл. Лесное айыл. Ошол жерде маршруткалар каттабайт экен. Эгерде жол маселеси болсо, биринчи жолун ремонттош керек. Действительно жол ремонттолбогон болсо, тиги маршруткалардын каттатканы дагы бизге. Эми жол деле сиздерге тиешелүү да. Жол деле бизге тиешелүү, биздин министрликке тиешелүү туура. Ошондо сиздер чечесиздер да ошондо. Аракет кылабыз. Биздин Instagram, YouTube, Facebook баракчаларыбызга катталууну, пикир жазып бөлүшүүнү, жактырууну басууну унутпаңыздар. Саламат болуңуздар.